Саламатсыздар, Автохан каналының катталуучулары жана авто сүйүүчүлөр. Бүгүн Ош шаардык Жапалак базарга келдик. Бүгүн адаттагыдан башкача машиналардын бааларын гана көргөзбөй, биз бүгүн Matiz сатып алабыз. Matiz 3 буюрса бааларын салыштырып көрөбүз. Биздин бюджет 250 миңдин айланасында болот. 270 миңге чейин, эгерде автомат болсо 270 миңге чейин алабыз. Алганга аракет кылабыз. Эгер механика болсо Matiz 3'тү жакшысын 250ге чейин алабыз. Ошондуктан биз менен бирге туруңуздар. Matiz 3 карайбыз. Каналдан алыстабаңыздар. Мына турган Matiz 3'тү автомат экен сурайлы. 2008 08 екен, Корея. Мына басы канча екен? Автомат, кожаный салон, түсү ак. Мына Matiz кимден? Канча деп атасыз ака? 320? 320 екен. Дагы башкаларынан көрөлүк, бунун баасы бир аз кымбатыраак. Кийинки Matiz'дер, Matiz 3. Мына кара 2006 экен, бирок объему 1 экен бунун. Баасы канча болот? 250? 250 кем бар экен. Бирок мындай бамперде, крылоларда крашеный детальдар көп экен. Сыртынан көрүнүп турат, бирок жаңы покраскадан чыгып туруп, полировка жакшы болду экен. Бирок механика 250, состояние санчал эмес. И мына көрүп турганыңыздардай Matiz 3 серебристый цвет, бул автомат экен. Мунун деле ат бар бизен. Баасы канча экен? 310 миң. Бунун баасы автомат коробка, серебристый түсте, баасы 310 миң экен. Баткенский учет экен, мына жалап аттык. Мына неси жок. Дагы көрөбүз. Мына машинаны 310 миң деп атат. Буну азыр жүргүзүп, наркы берки технический жактарын көрөбүз азыр. Түстө Matiz 3 турат. Автомат коробка, Корея. Состояниясы жакшы экен. Кузовтар жакшы, кузовтун абалы. Басын сурап коелу сиздер үчүн. Басы канча болот ака? 350 миң. Басы 350 миң экен. Биздин жогоруда айтып өткөндөй эле, биздин бюджет автомат болсо 270 миңге чейин. 270 миңге Matiz 3 таба алабызбы? Автомат коробка таппайбызбы? Азыр аракет кылып көрөбүз. Кийинки түстөгү кезектеги Matiz'ибиз, бул деле состояниясы жакты, кузовтун абалы, дөңгөлөктөрдүн абалы, технический жактары жакшы экен. Басы бул салон, кожаный салон. Басы канча деп атасыз? 330. 330. 330 миңге азыр канча баа кылып атат экен? Баа болуп атабы акалар? Канча бердиңиз ака? 15. 315, зор берипсиз. Кузов, салон зор. Үстүндө белгилүү өтүүчү нерсе, үстүндө люк бар экен. Мунун баасын 330 миң деди деп айтты, бирок аларман бар экен 315 миңге сода болуп жатат. Урматтуу достор, биздин бюджетке 270 миң сомго өзүңүздөр көргөндөй 270 миң сомго Matiz 3 таппадык. Автомат коробка 270 миңге. Андан көрө бир аз кошсок
Мынандай Matiz 4 келет экен же Chevrolet Spark. Biraz koşup ondan göre biz özümüz çeçimimizi özgörtürdük. Ondan göre biraz koşup Matiz 4 alganı çeçim kabul kıldık. Hazır Matiz 4'lörдү көрөбүз. 2014 жылы чыгарылган Chevrolet Spark кымбаттыштын көлөмү 1. Түсү кузову жакшы экен. Баасы канча деп атасыз ака? Bağısı $9.000. 450 ming deydi. Emin bularda bizim ücret 270 ming ele biraz koşuyoruz. Biroq 450 ming aябай kımbat. 0558 17 17 Ona sarı түсті екен. Түсі анча жақпады, biroq басын сұрап көрелік. Басы қанша oldu taka? 420. 420 eкен. 2014 kımıldatıştın kölömü 1. Buna 2003 жылы çıkan Lexus diskalarda kuzu fayava jaşkena bağlı. Öte şaşılış saplar. Bazı Andan keyinki Matiz'ni gördük. Жаңы Германиядан свежий дейт. Растаможка оформление болгон экен. Bunun кыймылдаткычтын көлөмү бир аз жогору экен. 1.3. Абалы өтө жакшы, бирок баасы $7.000 дейт. Аябай кымбат. Kımbat. Ошентсе да сиздер үчүн, маалымат үчүн сиздерге тартып көргөзүп жатабыз. Андан кийинки Matiz'ди көрдүк, ак түстө экен. Matiz 4. 350 ming сурап атат. Дискалары мындай. Бирок механика экен. Түшүп беребиз деп атат, 550. Технический абалдарын, башка жактарын азыр текшерип көрөбүз. Bolsa alıyorum tokşuyuz. Biraz mınanda defektleri var. Bamperde mınanda paroktorunda. Mekanika eken bir ok. Doktor aka siz aytganingizga qo'shib o'taman. Inson boshda Bering aka, bering aka. Aka qo'ying. O'sha ikkinchi bolalar jalobda keldi. Bolasing sizlar. Bering aka. Ana. Dostlar maşını aldık. Buyursa basın geliştik. Hazır maşına bazaracak probka. Çoğurak jol жаққа barıp обзор kılam kaysı maşından alganımızdı. Göröstör. Ушул машинаны сатып алдык. 2013 жылы чыгарылган 08 Matiz 4 же Spark деп коюлат. Жаңы чыккандары Ravan. Кузовда эч кандай дефект жок. Мынакей дөңгөлөктөр дискада. Кышкы салон көрүп турганыңыздардай кожа. Салонда деле эч кандай дефект жок. Алдыңкы эки подогрев. Сиденьяны жылытуучу функциялар бар. Алдыңкы салон, арка салон деле көрүп турганыңыздардай аябай жакшы, абалы. Аркаңкы электро терезе көтөргүчтөр. Мынакей көрүп турганыңыздардай 4 тең полный электропакет, алды аркасы деле. Ушул машинаны 330 миңге сатып алдык. Ходовой мотор бар жогу. Куда каласа жакшы текшердик.
buyursa mashina Жалал абадка кетет.